Чынын айтканда, ушу туташ кризиске кептегенге себепчи болгон азыркы колдонуудагы баш мыйзам мынау саясий бардык күчтөргө канааттандырбай калгандан кийин ошого барды да. Мына Садыр Жапаров ошо легитимдүү президент болгонго чейин эле чыккан күнү, биринчи элге чыккан күнү 3 маселени көтөргөн. Биринчиси ушу жаңы баш мыйзам кабыл албасак болбойт экен деп. Экинчиси болсо партиялык принцип биздин табиятыбызга туура келбей калыптыр, чектебесек болбойт экен деп. Үчүнчүсү болсо ушул элдик бийликти курултай аркылуу орнотуунун зарылчылыгын айтып чыккандан анан элдин баары түпкө туура колдободу беле. Бирок эми бүгүн талкуулап аткан ушул 7-беренедеги элдик курултай, анан 13-беренедеги мамлекеттик тил жөнүндө өзүмдүн оюмду айта турган болсом, мына элдик курултайды мындай мыйзамдаштырганда ордун 3 түрдүү позицияда көргөн агым бар да бүгүнкү күндө. Ошонун биринчилери ошол коомдук институт катары көрөт. Мына азыркы конституцияга ошондой статус менен кирип калды. Анын башында мурдадан эле ушул Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбаш башында турган агым бар эле. Мен ойлогом, ушу Конституциялык кеңешменин жүрүшүндө бул киши дагы элдин пикирин эске алуу менен оюн өзгөртөт деп. Жок, андай болгон жок. Өзүнүн көз карашын таңуулап жүрүп отуруп, аягы тек гана бир коомдук институт НПОлор сыяктуу кирип калды. Экинчи бир топтогулар бар, ушул эки палата болсо, төмөнкү палатасы мыйзам чыгаруу, жогорку палатасынын укуктарын кеңейтип курултай деп атасак деген. Бул багытта айтып жүргөндөр дагы бир топ эле чөйрөсү бар, бирок андай вариант өткөн жок. Ал эми бүгүнкү күндө ушул курултай идеясын көтөрүп жүргөндөрдүн негизинен көпчүлүгү мына азыр Баяз тууралуу айтып кеткендей, тарыхтагы өзүнүн орду менен орнотуу маселесине ооп тургандыгын бүгүнкү чындык катары айта кетели. Дээрлик коомчулукта мынау курултай идеясын айтып жүргөндөрдүн позициялары азыр жакын бир жерге келди десек деле болот. Эми алардын баарынын аттарын атап отурбайын. Бирок биз ошол жерде жанагы долбоор катары биздин колубузга келгенде элдик курултай жөнүндө кенен айтылган болчу. Туурабы, Садырдын байке? Ал эми биз кайра аны 1-2 ай талкуулагандан аны куйрук жалын кескилеп отуруп бир кичинекей 2-3 сүйлөм калды. Элдик курултай өкүлчүлүктүү коомдук жыйын деген статус менен кетти. Чечимдери дагы так көрсөтүлгөн жок. Ошол жерде мен чырылдап эки маселени добушка койдум. Биринчиси, элдик курултай элдик бийликтин жүзү катары бийлик бутактарына кеңеш берүүчү, ишмердүүлүгүнө баа берүүчү, багыттоочу, көзөмөлдөөчү өкүлчүлүктүү жыйын катары кирсин деген биринчи маселени көтөрдүк. Андан кийин элдик курултайдын чечимдери бийлик бутактары тарабынан аткарылууга жатат деген статус менен кирсин дегенибиз дагы ишке ашпай калды. Ал эми азыркы турушунда эч кандай маселе чече турган статусу жок кирип калды. Муну урматтуу кыргыз эли жалпы журтка биз бүгүн айтышыбыз керек. Анан мен Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары ошончо мезгил катышкандан кийин туруп алып чыгып кетүү дагы укугум бар болчу, бирок ошол жердеги кээ бир ойлор дагы элге кетсин деген ойдо биринчиден, экинчиден ушул элдик курултай жөнүндө 7-чи, анан кыргыз тили жөнүндө 13-беренеге макул эмес экенимди билдирип, атайын жазып туруп, анан добуш бергендигимди сиздерге айта кетейин. Ушул Конституциялык кеңешменин төрагасы туура эмес тандалгандыгын мен бүгүн расмий айтам. Себеби ошол жүрүшүндө дагы кече керек болсо жогорку кеңештин талкуусуна алып чыкканда ашчылыкты түзгөн топтун өкүлдөрүн кошо ала барыш керек болчу ал киши. Жок. Ошо Конституциялык кеңешменин жүрүшүндө өтө чоң орой ката кетти. Мындайча айтканда 2 айдан ашык убакыттын ичинде бир жарымынан көбүрөөк, 70% убакытты жанагы жумушчу топ иштеди. Ал эми бир 25 күн, мындайча айтканда 30% убакытты жалпы жанагы Конституциялык кеңешменин адамдары иштептирбиз. Демек, Бекбосун Бөрүбашевдин студенттери, үзөңгүлөштөрү бир 10-15 адам негизинен ушул элге чыккан долбоорду даярдап туруп, анан аягында күчкө салып, добушка салып, азыр эми жогорку кеңештин алдында турат. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, мен сиздерге түз расмий кайрылам. Сиздер бул Кыргыз Республикасынын
мыйзам чыгаруу бийлигинин бүгүнкү күндөгү вазыйфа милдетин аткарып жаткан ар бир депутаттын өзүнүн добушу бар. Силердин тарыхый мүмкүнчүлүгүңүздөр, себеби дегенде бул баш мыйзам сиздерден демилгеленип келген. Бүгүн кайра сиздердин колуңуздарга түштү. Демек, дагы бир жолу карап, мына тарых алдында ушул чоң саясий мааниси бар документти дагы бир жолу карап, сиздердин бул юридический дагы саясий да укугуңуздар бар. Элге чыгаардын алдында саясий эрктүүлүктү көрсөтүп, ушул конституцияны кыргыз мамлекетине, элине кызмат кыла тургандай кылып, чыныгы бир адилеттиктин, элдиктин, бийликтин кепилдиги боло турган бир топ мезгил элибизге иштеп бере турган түптүү документ кабыл алууга сиздерде тарыхый мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мен сиздерге саясий эрк каалайм. Ушул конституцияны кабыл алууда мындай барды келди мамиле жасабастан ушуга маани берип, жакшы бир документти элге чыгарып берсеңиздер деп өтүнөр элем.